Ар ишемби сиздин үйүңүзгө конокко барган бул Эркиндик 122 телеберүүсү кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн дагы сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүүгө көмөктөш болобуз. Программанын жылдыздуу коногу Гүлнарам чыгармасы менен хит болгон Медер Сагынов. Саламатсыңбы, Медер? Саламатсызбы? Биздин программабызга кош келипсиң. Кош келдик. Гүлнарам ыры менен бардыгыбыз тааныдык. Аябай хит болдуң, хайп болдуң. Кайсыл жакка барбайлы мына ушул чыгарма болду. Мына ушул чыгармадан кийинки жашооң кандай нукка бурулду? Ошол учурдагы сезимдер, ошол ырчык сен аткарган убакыттан бери 1 ай өттү, менимче. 1-2 айдын жүзү болду. Ооба, анан кандай болуп атат? Жашоо турмуш. Кудайга шүгүр, сонун болуп атат. Ойдогудай болот. Ойдогудан да жакшы болуп атат. Негизи бул Гүлнарамга чейин деле ырдап эле жүргөм. 4-5 жылдан бери ырдап эле келатып, ушу Гүлнарам багымды ачты десем болот. Ушундай ырды издеп жүрүп, Кудайдан суранып аттык, аракет кылып аттык, берди да. Жашоо жакшы жагына бурулду. Дагы алдыга жаңы ырларды чыгарып, клиптерди чыгарганы түрткү болду бул чыгарма. Кандай десем, эми миллиондорду топтогон мына ушул чыгарманы кайсыл баягы Орто Азиядан бери көрүштү, менимче. Кайсыл мамлекеттер колдоду, айтып берчи. Орто Азиядан дагы вообще сонун колдоп беришти. Мисалы, Карагалпакстан өзү ошо Карагалпактан алган ырым. Ошол жакта хит болуп кетти да. Карагалпакстан, Казакстандан, Өзбекстан, Ташкент, Турция көп өлкөлөр колдошту. Комментарийге деле көбү колдоп атабыз, колдойбуз деп башкача тилде жазып атышат. Кээ бирлери орустар деле мен түшүнгөн жокмун бул ырдын сөзүнө, бирок ыр мага жагып атат деп. Орустар да ырдап чыкты. Орустар да ырдап. Орусча сөз жазып ырдап чыгыштыр орустар да. Ооба, абдан жакшы. Сен кандай кабыл алдың? Сенден кийин башкалар ырдаганда? Жакшы, менден кийин башкалар ырдаганда ыр хит болуп атат деп кабыл алдым. Хит болуп кетти окшойт. Өзүңдөн ырыңдай эле сүйүндүңбү? Өзүмдүн эле ырым болсо, мен сатып алдым автордон. Урдап алган жокмун. Мына ушул Гүлнарамдан кийин жашоо баягы 180 градуска өзгөрдү болуш керек, э? Ооба, үйдө турбай калдым. Жакшылыктарга Гүлнарам менен элибиз колдоп, тойго аябай көп чакыруулар болуп атат. Күйөрмандар аябай эле көп болду болуш керек, э? Чектен ашкандары болдубу? Мына ушундай жакшылыктарда сени ыңгайсыз кылып? Жок, андай боло элек тойдо. Жөн эле келишет, сүрөткө түшүп, ошентип эле кетип атышат тойлордо. Ал эми мындай көчөдөн көргөндөр кандай кабыл алып атат? Анткени мен көп ырчылардан байкайм да, мисалы ошол таанылалы деп, аябай таанылганга кызыкпыз го, баарыбыз эле баягы хит бололу, хайп бололу депчи. Таанылгандан кийин жашоо бир кайра элден качып, очкисин тагынып, маскасын кийип, ушинтип калышат го. Кандай экен деп, сен да ошентиңби? Ошондой болуп калат экен негизи. Ошого туура келет экен, ошентип жүргөндө. Туура келет экен. Мен деле кече ошо паспортный столго барып, эл көп кал жерде, анан как положено эле кирип бардым, ушинтип эле кирип барсам, элдер карап эле Гүлнарам дейт, неудобный положение болуп кеткенсиң, кебете дагы үй кийимдей эле кийинип барасың да. Анан эшикке чыгып, аптекага барып маска кийиптирип чыктым. Айтмакчы, Медер, сен чын эле YouTube каналыңан мурдагы ырларыңды көрүп барактап чыктым да. Өзүң айткандай мурун эле мына ушул ырчылык дүйнөдө экенсиң, анан ал мурун чын эле сенин стилиң такыр башкача экен, образың башкача экен. Анан бул образ кайдан келип чыкты, эмне болду? Бул образ ошол ыр жаратты десем болот. Ыр ошол образды талап кылды да, 80-й болуп ыр угуп турдук. Анан ошон үчүн клипте дагы дос балдарымды эле койгом, актер дос балдарымды. Тоже илгери чачтарын өстүрүп, адамдар ошентип жүрүшчү го. Ошондо бирок сенин чачың өсүп жүргөн экен да, демек. Меники негизи өсүп жүргөн. Буга чейин элечи. Мурунку клиптериңде чачың кыска, бир башкача. Чачым башкачараак болчу. Ушул клипке келгенде эле ортосунан эки жакка бөлүп алдык. Ошомойдон калып калды аны чач. Ошондой. Демек, азыр бүгүнкү күндө кайра чын эле 80-90 жылдардагы баягы. Азыркы учурда ошондой ырлар уже модада, э? Мода болуп кетти го. Мода жана эскини куйт деген туура эле окшойт. Мисалы, азыр бүт эле 80-й ретро ырлар хит болот десем болот. Мына ушул азыркы учурда айтып коебуз го, деги эле интернеттин заманы бат эле хайп болуп жоголуп кетиш, бат эле депчи. Анан мына ушул ырдан кийин элдин көзүндө калып калууга кандай аракеттерди көрүп атасың? Анткени
баягы популярдуу болуш оңой, аны сактап калыш, ошол Кармап калыш толкунда калыш кыйын дешет. А сенде кандай аракеттер болуп атат? Аракеттер мен ошо стилимди таптым окшойт деп атам да. Ошо көп эле ушул стиль сага жарашат экен деп. Мен буга чейин деле анткен ырдап жүргөм да. Ооба, Башкача такыр ырдап башкача жүрүп, экен. ал деле тоже нормальный, жакшы ырлар. Анан эмнегедир элге жакпай, мынчалык хит болгон эмес, эми өзүнүн угуучуларын чогулткан ал деле. Анан тааныштарым, досторум, үйдөгүлөр ушундай эле стилде. Мен негизи кайгылуу көп ырдачумун мурда. Кайгылып жүрчү элең. Жок. Кайгылуу ырлар сага Жарашат деппи? жок, жарашпайт дешти. Жарашпайт дешти. Мен кебетеме позитивный, элди маанайын көтөргөн шаңдуу ырларды ырдасам жакшы жарашат дешти да. Демек, баягы ушул образды эле сактап атасың. Анан жаңы ырың чыкты, Жаман эй. Аты эле бир шумдук экен, Жаман эй деп. Ошол ырың туурасында Ал деле сүйлөшөлүчү. ошо ыр негизи ырдын автору тоже Гүлнарамды жазган киши Ажинияз агабыз. Ошонун уруксаты менен ошондон алдым ырды тоже. А бул ырың кандай, эл кандай кабыл алат? Жакшы эле көрүүчү чогултуп атат бул деле. Эме бул негизи Жананы деген ырым болчу. Сен кыргызчага которуп. Жананы деген ал жакта ошондой мааниси не деди, уже унутуп эле калдым. Типа бир кыздын аты окшойт. Жананыйби, ушундай адамдын аты. Сен эмнеге Жаман эй кылып койдуң анан? Эме? Же бир өзгөчөлүк кылдың? Зарлык Камыралиев агам барып айтып, негизи бул Жаным эй болчу да. Жаным эй, жаным. Мен айттым Зарлыкке ушундай, могу Жаным эй что-то банально угулуп атат. Көп эле ырларда Жаным эй деген сөз бар. Ушуну неме кылбайлы сен, Жаман эй деп коелу деп, анан Жаман эй деп койдук. Эл аталышына кызыккандар болду, эмнеге жаман деп, Ооба, ошо анан ырга негизи ошол сөз олтурат экен да. Күлгөнүң мынча Жаман эй деп, типа жакшы эле смыслда кеткен да, Жаман эй депчи. Наоборотно болуп калган да. Наоборотно, жакшы, бул демек ошол Гүлнарамды ырдаган эле автордун ырын ырдаган экенсиң, А кийинки кадамдарың анан эмне болуп атат? Кийинки азыр орозо бүтүшүн эле күтүп отурабыз. Азыр эми орозо бүтсө эле жаңы клипти тартып, ата азыр клип тартса кыйналып калабыз го бир аз. Команда менен ага клипке өзүм эле тартылбайм да, массовка адамдар керек. Орозо бүтсө эле ыр даяр буюрса. Кандай темадагы ыр? Тоже сүй эле темасында. Сүй темасындагы, мына ушул шоу бизнеске мурунтан эле аралашып жүрүп турсуң, анан кайра мына ушул агымга киргенде шоу бизнесте эмнелер өзгөрүптүр, эмнеле жаңылыктар болуптур, эмнени байкадың кийин кайра кирип келгенде? Ортодо канча тыныгуу болду? Ортодо 1,5-2 жылга жакын тыныгуу болду окшойт. Ага чейин бир 2-3 жыл ырдап, клип тартып жүрдүм шоу чөйрөсүндө эле. Анан иштешке туура келип калды. Дордойдо иштеп жүрдүм. Анан негизи Дордойдо иштеп, жана акча тапкандан кийин уже биякка дагы интерес анча калбай баштаган да, ырчылыккачы. Бир кезде эле эмнегедир ырчыларды көрүп, ырдагым келип, хит болот ичте ырчылар деле. Ырдасам болот эле деп эжемдерге айтсам колдошту баары. Мен өзүм эжелерим бар, анан ырдагым келип атат. Короче, Дордойдо иштегим келбей калды. Ооба, чыгармачы. Бир ырдайынчы деп, анан ырды дагы кымбат эле акчага сатып алып, расход көп кетип, короче, ушул ыр кетсе кетти, кетпесе жок, кайра иштейм дегендей ойдо ырдагам. Анан эмнегедир хит болуп кетти да. Демек, бул кайра ырчылыгыңа бир чоң эшик ачкан турбайбы? Биринчи эле чыгарма болду да бул. Мурункуга караганда жеңилдейби шоу бизнеске аралашып кетүү? Же эмнени байкадың? Кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Шоу бизнеске аралашып кетиш үчүн бир ушул образ керек экен деп ойлоп калдым мен негизи. Бир өзгөчөлүк, изюминка деп коет го. Элге жакпаган нерсе менен эме болсоң да хит болуп кетет экенсиң да. Мисалы, Чыпалак Батырдын деле ырларын угуп атабыз го баарыбыз. Ошол ырларды ырдасаң кетип калат экенсиң бат эле. Бүгүнкү күнгө чын эле түшүнбөйсүң, элдерге баягы жакшы нерсени көп кабыл алышпайт. Кабыл алышпайт. Анан кичине неторак сөздөрү дагы бири-бирине уйкашпаган ырды ырдап койсоң, ошол чыгып кетип атат да, популярный болупчу. Бирок бул көпкө сакталат, бир келечеги кандай болот дейсиң булардын? Келечеги эме болот го. Мындай Убактылуу эле болот го, бат эле бүтүп калат да. Ооба. Мен бул чөйрөдө көп эле жылдан бери жүргөнүм үчүн кичине болсо дагы опыт бар деп ойлойм да өзүмдөчү. Чтобы бир ырды стилимди таап алсам, ошого окшоштуруп, же ошол стилде ырлар, значит, элге жагат экен деп, ошондой ырларды ырдап баштайм да. Абдан жакшы.
Мен баягы өзүңдүн берген интервьюларыңа карап баягы ачык айрым шайыр жигиттердин катарын толуктайт экенсиң. Деги эле мен өзүңө токтоло кетсек, баягы жашоодо деле ошондой ачык айрымсыңбы анан? Ооба, бетке эле айтып салам сразу эле жашоодо деле. Ачык айрымдык жашоого кандай таасирин тийгизет? Оңбу же терсиби? Оң эле го дейм. Мен бир нерсени жашыра албайм да, сактай албайм да ичимде. Сразу айтып салам артыр эле. Мына ушул берген маектериңди көрүп алып кийин өкүнгөн учурларың болдубу? Балким өзүңө жакпаган нерселерди айтып алып, же айтпаш керек болгон нерселерди айтып алып. Бир дагы эфиримди көргөн жокмун. Кайра көргөн жоксуң. Жакпайт. Негедир. Видеолорумду көрөм. Үнүн укпайсың. Жок, ал YouTube'дан көрбөйм да. Instagram, TikTok'тордон кыскача бөлүктөр чыгып атат, ошолорду көрүп коем. YouTube'га кирип 20-30 минут болсо укпайм аны. Чынын айтайын. Комментарийлердичи? Комментарий окуп коем. Окуйсуң. Комментарийлерди окуйм. Жаман жазгандарга да окуп күлүп коем. Демек баягы жаман нерсеге да мурунтан эле баягы иммунитет бар беле? Көнүп бар болчу менде. Негизи анда буга чейин деле мурда деле жазып жүргөн да. Мисалы азыр мен ушул вообще ырдабай жүрүп ушу Гүлнарам менен эле сразу хит болуп кеткен болсом, уже кийинки нерсем кыйыныраак болуп калмакпы дейм да. Анткени опыт жок. Бул чөйрөдө көптөн бери жүргөн эмессиң. Кийинкисине эмне кыларыңды билбей эле отуруп калсаң керек эле деп атам. Мен мурдатан бери Instagramга видео, TikTokко салып жүрөм да. Ошого бир аз болсо дагы тажрыйба бар десем болот. Демек, терс комментарийлерди көп көңүлгө албайсың, эч? Жок, вообще. Тура берет, өчүрбөйм да. Жакындар, үй бүлө, ата эне? Ата энем, жакындарым баары эле кубанып эле отурушат. Сыймыктанып, сыймыктанып, иште ырдай бер болду деп. Мага көңүл Дурдойго келбей эле кой дештиби? Өзүң бил, түнү келсем деле, кечинде келсем деле эч нерсе дейт. Абдан жакшы, абдан сонун. Мына ушундай жакындардын колдоосу адамга аябай эле күч кубат болот эмеспи? Өзгөчө жакындардын колдоосу. Ооба. Бул жакындарым колдобосо мен деле бул даражага жетпейт элем десем болот. Өзүмдүн 3-1 тууган эжем бар, үчөө тең турмушка чыгып кеткен. Сен үйдүн күчү баласысың. Мен жалгыз азыр апам, атам үчөөбүз эле. Медер мына ушул үйдүн кичүүсүмүн деп калбадың? Анан баягы кыз болобу, мырза болобу, кыргызда баягы чоңойгондон кийин, жашы жеткенден кийин эле качан үйлөнөсүң, же болбосо качан турмушка чыгасың деген сөздөр тажатып ийет го. Сенде бул учур көп эле суралат болуш керек, качан дегендер. Акыркы жылдары суралып баштады, ушу үйдөгүлөр эле, ата энем эле. Атам сурабайт деле, апам. Анткени апама жардамчы жок да үйдө. Атаң апаң айтып атат да. Мага айтпайт. Тамак жасаганы, типа жардам бергени, колум бошош керек дегенде апамчы. Ооба, жардамчы керек чын. Жардамчы керек. Ага чейин эжемдери бар болуп, иштин баарын ошолор кылчу да. Анан азыр апам өзү кыйналып калып атат. Мен деле ушу билбейм, бирок азыр эмнегедир өзүм ал нерсени элестете албай атам да. Бирок акыркы учурда көп келип атат. Балким возраст уже келип баштагандыр. Өзүм жаш эле баладай сезем азыр. Жүрөк жашта дайыма. Жүрөк жаш. Негизи канча жашта турмуш курат деп ойлойсуң? Курууга да 25-26 эркек бала, кыз ушу 20 жашында болсо болот го. 20 жаш эрте эмеспи? Кыздарга? Мен биринчи эжем 18 жашында турмушка чыккан. 20-22. Анан мына ушул деги эле чыгармачылыкка аралашып, баягы мына ушул чыгармаң хит болгондон кийин дагы мындай күйөрман кыздар көз салып, балким сага мындай сөз айткандар болдубу? Болот. Инстаграмды жазып, катка. Инстаграмды көп эле карап турам. СМСтерди запроско келет. Анан тилекке каршы жооп бере албайм ага. Менеджер да кирет Инстаграм аккаунтума. Койчу деп окуп коем. Кээде жакшынакай кыздар деле болот жазган. Негизи өзүңө баягы кандай баягы кызды өзүңө жар катары көрөсүң? Же башка улуттарданбы дебейинби? Башка улутка тилекке каршы үйдөгүлөр каршы болсо керек деп ойлойм. Бирок негизи мага башка улуттар деле жага берет. Казашкалар дагы аябай сулуу болот го. Демек сен сулуулукка басым жасайт экенсиң, Эми ошенте беришет, сулуулукка басым жасабайбыз деп айта беришет го. Мен бирок басым жасайм. Сулуулук эле эмес, именно бирок башка жагы дагы топ келишкен кыздар болот го. Назик, жөнөкөй, акылдуу кыз болсо үйлөнөм.
О, кыздардын баягы кулагына күмүш сырга дебейлиби? Канча жылдын ичинде балким? Же сүйүүнү күтүп жүрүп, балким сүйүүгө кабылсаң эле үйлөнөсүңбү? Кабылып көрө элекмин, ошо кабылсам үйлөнүп кетсем керек деп атам. Негизи бирок эркек киши ушу 30га барып калса уже дальше кыйын болуп калат дейт го, үйлөнүшү тандап убакыт өтөт. Буюрса бул убакыттагы ар бир нерсенин өзүнүн убакыты келет деп коет го. Мына ушул убакыттын келишин күтөлү анда, Ошо буюрса 3 жылдын ичинде келип калса керек дейм. 2-3 жыл. Өзүң да даяр болуп, Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө баягы үй бүлөнү ойлонбой эле баягы жашым келип калды, же болбосо материалдык жагын ойлобой эле үй бүлө кура беришет го. Сага көз карашың кандай бул нерсеге? Мына жашым келип калды, же болбосо жашым өтүп баратат деп эле үйлөнө беришет го. Негизи кызга го болот, анан эркек бала болсо ошо бүт үй жайын даярдап, чтобы семейный жашоого даяр болуп анан үйлөнсө жакшыбы дейм. Анан азыр көп ушу квартиралап кыйналып жүргөндөр деле мисалы. Семейныйчи. Демек баягы материалдык жагын бутка туруп алып, анан үйлөнгөн жакшы деп ойлойм. Чтобы келин келгенде дагы кыйналбай үйдө тамак аш кылып, бүт условия болсо, кыздарга деле жакшы деп ойлойм менимче. Ооба. Колунда жокко тегиз деле келбесе керек деп. Бүгүнкү күндө. Илгери зордоп эле берип салчу да. Ооба. Материалдык баягы байлыкты баягы алдыга коюп атпайбызбы бүгүнкү күндө? Демек бул нерселерге даярсың да сен, материалдык жактан. Жок, эми биз деле ушу аракет кылып иштеп, ушу Гүлнар менен иштеп алдыңбы? Эми иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Ал акчалар мисалы кайра эле өзүнө эле жумшалат да, ырга, клипке, чыгармачылыкка. Сразу тапкан акчамды эле ката бербейм. Сразу чачам кайра эле. Кайра эле ыр алып атам деп кой. Ырга, клипке, кийимге, образга ошол жака эле акчалар кетип калат. Образ деп калдың, мына ушул кийимдерди мындай көп алат да окшойсуң, менимче. Кийим жинисим негизи эле илгертеден бери эле, мурдадан бери эле. Мектепте окуп жүргөндө эле кийим көп алчумун, кийине берсим. Модник турбайсыңбы? Анан кичинекей келип калган кийимдерим да эме атамдын бир туугандары бар. Ошолорго берип коем. Азыркы уже сахнанын кийимдерин уже сактап баштадым. Чтобы кийин үй бүлөлүү болгондо типа балама эстелик болсун депчи. Балалык чакта кандай окуялар эсиңде калган? Деги эле баягы кичүү эркесиңби кандай? Азыр илгери эрке болчумун. Эрке болчусуң дейт. Анан азыр эрке эмесмин. Эрке эмессиң. Сага ким баягы жол көрсөтүп, сага кеп кеңеш берип аткандардан кимдер болуп атат азыр мына ушул чыгармачылык чөйрөдө? Чыгармачылык чөйрөдөбү? Мисалы Жаманайды ким сунуштады же өзүң? Өзүм, Гүлнарамды деле өзүм тапкан, Жаманайды деле, ага чейинки ырларды деле өзүм. Ага чейинки ырларымдын көбү эле Зарылык Камаралиев агама таандык. Ошол Зарылык акеге барып эле ушундай ыр жазып бериңиз деп көбүбүз деле жакынбыз. Анан ошо Зарылык Камаралиев акемдин обону сөзү ага чейинки ырларымчы. Андан кийинки Гүлнарамды, Жаманайды өзүм эле угуп калып тияктан жактырып ырдап калдым. Эч кимге кеңешпейсиң? Кеңешем угуз көрөм тааныштарыма. Ырчы чөйрөдө жүргөн байкелерим бар. Көп эле Калыс Жакыпов, Элжар Тиленбаев деген окшогон. Зарылык акелериме угузуп, буну жаздыр электен мурда студияга барсам, ошо Зарылык акелер угуп аткан экен. Тиги версиясынчы. Могу хит болуп кетет деп айтып атканда эле мен баргам да, мен бул ырды мен алдым депчи. Абдан жакшы. Ошентип эле жаздырып калдык. Демек жаздыр деп алар да сага бир стимул бериштиби? Ооба. Анан ырды ырдап чыкканда ушул ыр сен үчүн эле жаралып калгандай деп көбү айтышты. Сага жарашып калыптыр деп, лучший автору деп айта беришет көбү. Ооба, абдан жакшы. Азыр дагы дүйнөлүк хитке айланып баратпайбы жана Көк Жигули? Аны ырдайын деген оюң жокпу деги? Бүттү го уже. Өтө көп ырдап берди. Ооба, өтө көп ырдап ишти го. Жакшы. Мен Гүлнарамды анчалык деле ырдашкан жок. Мына ушул популярдуу болгондон кийин баягы адамдардын мамилеси, сага болгон мамилеси, мындай тааныштардын мамилеси кандай болот экен, өзгөрөт деп калышат го баягы популярдуу болгон адамдар. Сенде кандай болду бул учур? Мен жакындарым көп деле өзгөргөн жок, анан сырттан тааныган, мындай бири-бирибизди таанып жүргөн адамдардыкы өзгөрөт экен, жакындардыкы ошо ойдон эле калат. Баягы ырчылардыкы өзгөрөт болуш керек,
ошо ушул чөйрөдө жүргөндөр. ушул чөйрөдө жүргөн. Анан вообще тааныбаган адамдардыкы өзгөрүп калат экен. Мурда мисалы көбү тааныбай, мисалы бир жерге барып бир нерсе алып калсаң, башкача отношение кылса, азыр көбү Гүлнарам деп, кел скидка алып берейин, типа ушундай болуп бир аз өзгөрдү. Мына ушул бүгүнкү күндө социалдык тармактарда баягы рекламага көп иштеп атпайбы? Сен да мына ушул учурдан пайдаланып, мындай тыйынтып бир иштеп калдыңбы? Реклама албайм. Албайсың. Эмнеге? Реклама албайм. Алсак дагы кымбат, анан жакшы рекламаларды. Демек. Негизи башында Гүлнарам чыга электе эле рекламалар түшүп баштаган. Мен билбей сториске чыгарып реклама ала бергем. Мен реклама алганда жана казино эмес, элге полезный эле нерсе. Менеджерим бар өзүнүн. Азыр ошол айтып, ушундай кылайлы деп, хорошо деп экөөбүз келишип, реклама албай эле коелу деп. Азыр баягы ким хайп болуп атса же ким хит болуп атса эле ошону пайдалана калып Реклама аткандар өтө көп. Азыркы учурда деле көп түшүп атат, анан бизге туура келбей атат да рекламачы. Реклама болсо мындай чоңураак, анан лентага что жүктөп уят болбой тургандай нерсени тартыш керек болот. Анан ойду келди, анан 10 000 сомдон алып алып эле реклама алып койбойчу. Абдан жакшы. Деги эле айтсаң, мына ушул команда менен чыкпадыңбы? Кийинки чыгыштачы. Мурдабы? Жок, азыркы учурдачы. Азыркы учурда. Анан ошол командаң менен дагы чыга бересиңби же кандай? Же клипке тартылган эле балдар болуп саналабы? Өзүмдүн досторум аларчы. Биякта эле жүргөн досторум. Анан мурдатан бери мурдагы клиптеринде деле бар ал балдар. Анан Көпөлөков, анан Бек деген тиги досум. Экөө тең актер. Анан биринчи ырды чыгарып видео тартабыз деп атканда эле идея келип, анан ушуларды эле тартат окшойм деп бир студияга барып, ошол экөөгө чачтарды кийгизип, башында көрүп калсаңыз керек, лифттеги видео. Ошентип тартып, анан ушул видео жакшы кетип калып, анан кайра ошондой тартып кетирдик да. Биринчи идея ошондой болгон. Демек бул жөн эле баягы клип тартуу деп койсок деле команда эмеспиз. Команда эмес, өзүң эле жеке. Дагы кийинки клиптериме деле тартам аларды, мисалычы. Дагы алдыда тартылчу клиптерге, анан команда болуп бир жерде чогуу жүрбөйбүз эле. Алар демек актер балдар турбайбы? Актерлор. Тойлорго чогуу барып калабыз кээде бошоп калганда. Алар менен бир кызыктуу болот болуш керек, алар менен чакырып атышабы? Мисалы бүгүнкү студияга деле мен чын эле аларды кошолу десем, сен бишкекте эмес деп калдың, Тойгого көп маани берген жок элдер. Так ушуга окшогон студияларга жакшы да. Келип берсе жакшы болмок деп көп суранышты. Мына ушул эстрадада кимди, кайсыл ырчысыз кыргыз эстрадасын элестете албайсың? Кыргыз эстрадада көп эле го дейм. Сага ким, мисалы, түрткү болду эле? Жаштарданбы же улуулардан? Балким сен үчүн кимди? Мен бирөөнү кумир туткан эмесмин да, кыргыз эстрадасынан. Азыр кимсиз элестете албайсың мына ушул дүйнөнү? Өзүмсүз элестете албайм. Сен мисалы азыр топ хит деп коебуз го. 5ти кимдерди кошот элең? Топ 5кеби? Топ 5ке. Эстрададан Нурлан Насип байкемди, Мирбек Атабеков. Да кимдер бар? Нурмат Садыров, Данияр Ерматов, Алмаз Шадаев. Анан мен деп койсуң, алтынчы. Абдан жакшы. Мына ушул агаларыңан деги эле эстрададан мындай кеп кеңеш сураган учур болду беле? Кеңеш ооба, Алмаз байкеден сурап турам. Шадаев байкемен. Ушундай болуп атат, интервьюга чакырып атат деп бир интервьюну сурап калдым. Мисалы, бара берейинби, болобу, тура элеби, элдер жаман көрүшпөйбү деп сурап калдым. Эми алар канча дагы ал чөйрөдө көп жылдан бери жүрөт да. 20 жыл, 10 жыл, 20 жылдан бери. Анан жакынкы убакта Нурлан байкенин бир ырын сурап койдум эле. Анан ал ырды хорошо экөөм ырдай бер, сага бербегенде кимге берем деп айткан. Анан ал ырды бирөө ырдап коюптур өзү. Сага чейин, Мага чейин эмес, жакынкы күндөр эле чыгарып коюп турган, кой ырдабай эле коеюн дедим. Ошондой. Абдан жакшы. Демек чыгармачылыкта азыр өзүң эле баягы иштеп жаткан. Өзүм эле, продюсери жок эле. Буга чейин деле мурдатан бери эле өзүм эле иштеп келгем. Продюсер жок, сунуштар түштү. Анан продюсердин деле кереги жок азыр. Бүгүнкү күндө баягы чыгармачылыкка аралашуу, жылдыз болуу оңоюраак болуп калды дешет да. Сага кандай? Негизи кыйын эле деп ойлойм.
кыйын эле. Аралашыш оңой эле, конечно, да, аралашып кете бересиң. Ыр чыгара бересиң, жаздыра бересиң, таанылыш кыйын. Таанылып кетиш кыйын. Мен деле мисалы 4 жыл, 5 жылдан бери жүрүп, азыр эле таанылып баштадык кичинеден. Ага чыдаган деле бар, чыдабаган деле бар. Мисалы бир ырдап, бир ыр жаздырып эле кетип, ал жолдон кайтып кайрачы. Ооба. Мен ушу до конца чыдаган аракет кылдым, болду десем болот. Чарчап сен деле ортодон качып кеткен турбайсың. Ортодон эме качып кеткенде ал качпайт деле болчумун, ошо каражат жагынан бул чөйрөгө көп акча кетет го, билесиз. Ырга, клипке жок дегенде бир 2-3 миң доллардан. Ошентип иштешке туура келип калды. Ошого эле кеттим. Жакшы. Балалык кыялдарың акырындан орундалып келатабы? Ооба, акырындан орундалып келатат, Кудайга шүгүр. Эмнелерди кыялданчу элең? Ушул эле ырчылыктуу же кандай дагы? Кичинекей кездеги ушул Баягы. концерт коём деп, типа ушундай эмелерди кылгам. Баягы сочинение жаздырчу эле го мугалимдер. Ким Мен эмне анда болот деген. 1-класстарда, по-моему, милиция болом деп жаза берчүмүн мен. Анан кийин уже туугандарда милициялар бар беле же кандай? Жок, бирдек болсо эле милиция деп эле жаза берчүмүн. Класстан көп эле ошентчи. Милиция болом деп элечи. Анан кийин музыка сабагы өтчү да мектепте. Ошо музыка сабагында көп ырдап калчу. Мектепте ырдап. Анан кийин ушинтип бир ыр жаздырсам деп баягы ырчылардын ырларын телефондон запись болгонун угуп, биз живой ырдап жана жерде эки башка да бар. Ушу ырчыларда ыр жаздырсам, клип тарттырсам мен да кийин деп кыялданып, ошо кыялдар ишке ашып атат десем болот. Абдан жакшы. Концерт коюшту да кыялданчук. Жакын эле арада Москвага барып, жеке концертимди коюп келдик. Кандай кабыл алышты? Сонун болду. Гүлнарамды 3 жолу ырдатышты окшойт, кайра Гүлнарады. Кыргызстанга мына ушул Бишкекке да ойлонуп атсаң керек. Ооба, Бишкекке буйруса ушул быйыл эгер жакшы иштеп, ушул эле эме темпте кетип, ырларды, клиптерди тартсак, ушу күзүндө Бишкекке берсекпи деген план бар. Абдан жакшы. Москвага койдун деп атпайсыңбы? Ал жакта кыргыздар баягы сагынып калса керек, э? Ооба, кыргыздар жакшы колдойт деп айтышты эле Москвада. Мен негизи корктум да башында, биринчи концерт болуп, эмне болот, адам келбей калсачы, 50 адам келип калсачы деп. Анан жанындагылар, 50 эмес, 5 адам келсе да ырдайсың, короче, азыр деп колдоп, мотивация берип ошолор. Анан жакшы эле келди. Сен күткөндөн да жакшы. Мен күткөндөн да жакшы болду. Бир жарымынан көбү толду. Мисалы, меники жана чай концерт болгон жакта, мисалы Москвага барып чай концерт болсо, кафеде өткөрө беришет. Кафеде өткөзө беришет го. Ага адам жөн эле толуп калат экен, барат экен, жейт экен, бийлейт экен. Меники жанагындай залда болду да. Как филармониядагыдай эле залда болду. 1000 чем-то кишилик залда. Ошон үчүн андай жерге толтуруш кыйын экен. Ооба. Шындыгында. Анан Бөлүк жер дегендей. Меники дагы неме болуп, бир 8 күн деле, даже 5-6 күн эле мурун реклама болуп калды, случайно болуп калды да. Концерт болот, болбойт деп атып, болуп калды деп тиякта организаторлор. Хорошо деп рекламаны кылып болушунча эле. Ушу 5-6 күнүн ичинде эле даярданып коюп салдык десем болот. Биринчи концерт болгондон кийин өтө анын үстүнө бөтөн жерге коюп атсаң, биринчи концертиңде аябай толкундануулар болдубу? Ооба, толкундануу болду. Эми азыр ошол күндөрдү эстеп концерт койгум келип атат кайра. Негедир ошо элдин алдына чыгып ырдап болгон талантты көрсөтүп. Чыгармачыл адамдар баягы бир нерседен ээргүү алат го, демек сен ырдап элдердин кол чабуусу болсо ээргүү аласың да. Кол чапса эле, кол чабып, колдоп турса эле ээргүү алабыз. Анан YouTube'да просмотрлар жакшы кетип турса эле, лайк болсо, ошол эле болуп калбадыбы азыр? Мисалы Instagram'ыңда видеолоруң 500 просмотр алса, значит элге жагып атыптыр деп. Ооба. Дальше алдыга умтулупчу. Миллиондорду алганда дагы өзгөчө сезимдер болду болуш керек анда. Ооба, меники 1 миллион тез эле убакыт болуп кетти да. 1 миллион где-то бир 5 күндө эле болуп калды окшойт. Гүлнарам мисалы. Азыркы учурда бир 12 миллион автордон ашып кетти. Абдан сон. Анда мына ушул чыгарманын бир куплетин ырдап койсоң кандай болот? Мейли ырдап берейин. Мындай живой эле да. Ооба, живой эле бар. Жаным деп Гүлнарам, күндө сага барам, сенден кабары жокко, салам менден салам, мени сен алдаба, барам десем барам, сүйдүм сени Гүлнарам. Дейбейм, Айылыңа барып күндө кайтамын, көздөрүңөн махабатты байкадым, эми сага бул ырымды арынадым. Биле албай атам да. Сахна болгондо. Эң сон, кол чабар болсун.
Абдан жакшы. Бул чыгарма менен баягы Гүлнара деген кыздар бар го, алардын дагы Жыргагандыр деп атам мен дагы. баягы өздөрүнө арналып аткандай абдан сонун болду болуш керек. Абдан Мага жакшы. негизи башынан анча жакпай аткан ушу Гүлнара деген эскиче угулуп кийин жагып калды. Абдан жакшы. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп коебуз да. Анан ырдан сырткары дагы балким мырзалык кылып дагы кандай өнөрлөрүң бар? Эл билбеген, биз билбеген, балким өзүңдүн жүрөгүңдө балким. Мен футболго кызыгам, футбол көп ойнойм. Ойнойсуң. Буга чейин деле мисалы мурда кичинекейимде көп ошо тренировкага барып, Дордой деген клуб бар эле, ошол жакта футбол ойноп жүргөм. Футболист болом да дечим. Ошол жактан да көрөйүн деп, анан ал жака да канча 1-2 жылдай тренировка кылып футбол ойноп, ал жактан да кайттым. Бирок азыр деле постоянно ойноп турабыз. Ырчы байкелерибиз менен чогулуп, каждый суббота футбол убактыбыз бар. Эң сон. Спорт ден соолуктун булагы дейт, ар дайым кыймылда турбайсың, Абдан жакшы. Футболду сүйөм. Эң сон. Дагы Башка үй жумуштарыначы? Үй жумуштарына жокмун. Соода сатыкка барсың. Бармын, соода сатыкка. Анткени 15 жылдан бери үй бүлөм, ата-энем Дордойдо да. Мектепке обедти окусам, эртең менен эрте апамды ээрчип кетип калчумун. Дордойго барып. Бир жака кетип калганда местаны карап тур дейт апам. Отуруп ошол жерде соода кылып калып, эжемдердин баары эле соодагер болуп, мен деле ошо соодагер болуп калгам десем болот. Өзүң келечекте балким өзүң жеке бизнес ойлоп атасың. Идеялар, идея жок, бирок негизи бир бизнес ойдо бар. Демек, ал жактан да каражат түшүп турган. Кайра эле мына ушул кийим бизнеси болот болуш керек. Балким. Абдан жакшы. Медер, сага ыраазычылык билдирем. Кыргыз элине каалоо тилегиң болсо, ыраазычылык айткың келсе айтып алсаң болот. Анткени мына ушул кыргыз эли колдоп, коштобосо кайдан биз? Ооба, ушу элибиз колдоп, коштобосо мен деле бул даражага жетмек эмесмин десем болот. Кыргыз элинин сырткары дагы мисалы Каракалпак, Өзбекстан, Казакстан дагы элдерге дагы ыраазычылык билдиргим келет. Алар дагы биздей эле деңгээлде колдоп койгон аракет кылып атышат. Инстаграмда дагы, Ютубта да катталуучуларым көбү ошол жактан да көп да көбү көрөт. Анын учурдан пайдаланып, баарыңыздарга рахмат, сиздерге да рахмат, ушинтип чакырып отурганыңыздарга. Буйруса ушинтип эфирлериңиздерге келип турганы аракет кылабыз. Абдан жакшы. Сенден дагы эң сонун чыгармаларды, шаңдуу ырларды күтөбүз. Алдыда сонун максаттарың бар экен, жеке концертимди өткөрөм деген. Ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз элинин арасында аман бол, чыгармачылык бийиктиктерди каалайм. Сиздерге да рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, бизге бөлүнгөн убакыттар мына ушинтип аягына келди. Биз менен чогулган жалпы замандаштарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Эгер бул көрүүнү көрбөй калсаңыз, анда ЛТРдин Маданият YouTube каналынан көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кызматта Жанна Усубалиева, кайрадан амандашканча жакшы калыңыздар.